Бул плановый автоэлектрик боюнча плановый обучение биринчи сабак. Общий 18 сабак. Биринчи сабагында өзү негизи плановый обучение биз буга чейин киргизген эмеспиз, ошону плановый обученияны киргизип коелу дедик. Так, биринчи ар ким ар кыл түзөт. Мисалы, бул өзү биз түзгөн. Бул баягы бир ишкананын же бир окуу жайдык эмес. Бул биздин метод менен биз ошол жаңыча метод менен окутабыз. Ошол методдогу тактикалар. Кандай дейт, тактика деп, план деп, ошо менен биз иштейбиз. Эми биринчи эле автоэлектрик сферасы жөнүндө мына айтат. Автоэлектрик кесиби жөнүндө түшүнүк. Автоэлектриктер десе адамдар бардыгы ошо токто элестетет да, ток, аккумулятор да бир нерселер элестетет. Негизи электрик деген бул бир кесип несин айтат. Электричество деп уже биз мына колдонуп аткан токто айтат да. Бул кесипте базовый түшүнүк. Мисалы, ток эмне, каяктан жаралат, ошолор тууралуу маалымат болуш керек. Анан эмне жумуш кылам, канчалык опасный, канчалык деңгээлде акча иштесе болот, ушул негизи базовый нерселерди билип алыш керек. Кандай машиналар кирет анга. Эми негизи эле автоэлектрик кесиби биз 12 вольтту окутабыз. Негизи 12 вольт, 24 вольт турабы машиналар. Андан башка вольт жок машиналарда. Биз машина окуткан үчүн бизде 12 вольт боюнча түшүнүк бар. 12 вольт көбүнчө учурда иномаркаларга коюлат. Анан американский фуралар, дагы бир көп фуралар бар, аларда 12 вольт. Бирок аларды бизде теориясы жок. Биз иномаркалар жөнүндө өтөбүз. Эми туугандар, автоэлектрик 12 вольт боюнча, ошо 12 вольтто 12 вольт аккумулятор боюнча, 12 вольтко жүргөн стартер боюнча, 12 вольтко жүргөн генератор боюнча окутулат. Ошол кантип диагностика кылабыз, кантип оңдойбуз, кайсыл нерсе канча убакытта алмашыш керек. Мындай айтканда, ар бир машинага коюлган электронный буюмдардын историясын окуйбуз. Качан коюлду, канча убакытка чыдайт. Кайсыл нерсе өтө машина үчүн кооптуу, кайсыл нерсе тынымсыз каралып туруш керек. Мындай айтканда, ошол машинанын завод чыгаргандан баштап баягы гарантиясы бүтөт го. Мисалы, 10 жыл утилизацияга кеткенден канчадан утилизацияга кетет. Ар бир коюлган запчастьтарга канча срок берилген, ошонун ар бири окутулат автоэлектрикте. Ар бир электронный буюм ошол токко тиешеси бар бардыгы эле электронный буюмдар окутулат. Биринчисинде автоэлектрик кесиби боюнча. Экинчи коопсуздук. Эми стройкада да мисалы курганда каска кийет турабы, жилет кийет, мисалы көрүнбөй калбаш үчүн, башына таш тийип. Эми бул кесипте дагы өзүнүн талаптары бар. Мисалы, бул кесип ишканада кылынат. Мисалы, эстодо кылынат турабы, устаканада кылынат. Эми ошол устаканада эмне яма бар, подъемниктер бар. Эми машина кыймылдай турган буюм. Машинаны оталдырганда скоростто болсо алдыга накат менен кетип калышы мүмкүн. Же ручник тартып, же баллонго таш койсо машина кетип калышы мүмкүн. Ошо машина жанчып коюшу мүмкүн. Же баягы подъемниктен түшүп кетиши мүмкүн. Же өзү ямага түшүп кетиши мүмкүн. Эми ямада жүрбөгөн адам яманы ылгабайт да. Ямага көмбөгөн адамчы ямага түшүп кетиши мүмкүн. Же дагы шунга окшогон нерселер. Эми буну бир ирет менен айтып кетейин. Мисалы, көп сервистерде эстонун ичине айдоочулар киргизбейт. Ал айдоочу аны үйрөнүп алат деген ойдо эмес. Ал балким ошол айдоочу ямага көмбөгөн. Ал балким ошол подъемниктин астына подъемникке жакшы коюлбай калгандыр машина, түшүп кетиши мүмкүн. Ошол адам басып калышы мүмкүн. Же бир жерде растворитель же болбосо дагы бир химия турган болсо, суу деп ичип алышы мүмкүн, же колун жууп алышы мүмкүн. Айтор толтура. Ошон үчүн киргизилбейт көбүнчө сервистердечи. Эми биз кандай кылабыз, кандай амал кылабыз? Биринчи, коопсуздукка биз кантип биринчи амал кылабыз? Биздин метод боюнча адамда форма болуш керек. Мисалы, ар доктордун өзүнүн ак халаты болгондой, милисалардын милиса деген, военныйлердин баягы солдаттардын өзүнүн формасы бар, турабы? Ошондой ар бир нерсенин формасына карап таанып аткандай, биздин дагы өзүбүздүн
жеке ким экенибизди билдирип тура турган формабыз болуш керек. Анан нар жактан баягы велостройдон алып келип алган форма, тиги өнерден военторгтон алып алган форма эмес. Именно ошол адамды ошол кесибин билдирип тура турган, бул жерге приборлорун сала турган, бул жерине приборлорун салып, ошо ишке барганда ошол жерден дароо приборун алып кыла тургандай форма болуш керек. Атайын электриктердин формалары бар. Кымбат деле эмес. Ошондой форма болуш керек. Бул жеринде бейджик болуш керек. Атың ким, кандай мастерсиң мисалы. Мисалы Россияда ошо Фитсервис деген сервис бар. Ошол жакта ар бир адамдын билжондо бейджик бар мисалы, мен көргөн. Ошол адам ал жерде мисалы мен мастер болсом, Элеман главный мастер деп жазып берет. Ал бейджик алыш үчүн разрешение керек, диплом керек, сертификат керек. Кыскасы толтура нерсе керек да. Ал бейджикти жөндөн бербейт. Дагы бир кишини мен мисалы новичок болсом, Элеман помощник деп берет. Түшүндүңүздөрбү? Баягы адам тейлеп атканда ал мындай карап туруп эле мамиле кыла берет да. Мындай айтканда барып моторист электриктин ишин кыла албайт. Моторист болгон болсо моторист деп жазып берет. Түшүндүңүздөрбү? Ошондой бейджик болуш керек. Эмне үчүн десеңер, ар бир биз адамда клиенттер тейлейбиз да турабы? Биздин кесибибизде тейленет. Мисалы келет бир кызмат менен биз тейлейбиз. Ошол тейленгенде ошол мисалы биз мына глобуска кирип туруп кассир менен ассалам алейкум, атың ким деп таанышпай атпабызбы, турабы? Андай кылбай атабызбы? Же дагы бир жерге бытовой техника алганда барып туруп продавец менен мен атым Элеман деп таанышпай атабызбы? Анын бул жана бейджик болот. Биз атынан эле кайрылабыз. Аты Элеман болгон болсо, Элеман мына канча сом деп, турабы? Элеман бонусный карта барбы же башкасы мынакей деп турабы? Мындай түшүнүп атсаңар да. Ошол бизге жеңил кайрылыш үчүн биз ким экенибизди азыр биз эмнеге бизде Кыргызстанда главный мастер ким? Ким даделиң деп эмнеге айтат? Себеби эч кимде эч кандай белги жок, форма деле жок, бейджик деле жок. Ошон үчүн кайрылат. Бейджик керек, короче. Андан кийин Ямада иштеген адам подъемникти билбесе, подъемникке машина көтөрбөш керек. Контролер болуш керек. Мындай айтканда администратор. Администратор ошол ишканада сөзсүз болуш керек. Эмне үчүн дегенде, ал ким, кайсыл бала эмне жумуш билет. Кайсы жумушту кимге беришти билет. Мисалы, Ямада иштеп үйрөнгөн бала подъемникке машинаны кое албайт. Машинанын астын тешип коет. Андай болгон да турабы? Машинанын астын сындырып коет, эшиктерин ийип коет, порогдорун ийип коет. Ошол подъемник ал ийип койгон эшик эмес. Машина подъемниктен түшүп кетет. Блокировкаларын карматпаган болсо, же ошол баягы көтөргөн бойдон блокировка койбой эле иштеп аткан болсо, эми баягы маслынын насосу отказ берген болсо, түшүп кетет машина. Мейли машина түшүп кетсе, мейли төлөп коет. Бирок ошол адамды жанчып коюшу мүмкүн да. Ошол адам үстүнө түшүп калышы мүмкүн. Ошондой нерселерди полный билген адамдарды коюш керек. Ал администратордун иши болот. Администратор ошонун баарына жооп берет. Ошол ишканадагы администратор деген сөз мындай кыскача айтып коеюн, ошол ишканадагы ким келип атат, ким кетип атат, кайсы нерсе кайтып деп атат, бардыгына администратор жооп берет. Ошо администратор болуш керек. Биздин метод боюнча коопсуздукка да ошо жооп берет. Кайсыл жерде мисалы өрт чыгып кетсе, кайсыл жерде өрт өчүрө турганы турат, кай жерде автомат, мисалы бардыгы биле бербейт да турабы? Кайсыл жерден өчүрүлөт, баарын билиш керек. Бирөөнү токтотуп калса, баары өчүрүш керек да турабы? Ошону жакшы түшүнгөн адам, бир адам ошол жерде болуш керек. Анан форма, бейджик, администратор. Анан ошол жерде жоопкерчиликтүү ар бир адам, мисалы мага бирөө мындай эме берилди, подъемник же яма. Мен ошол жерге жооп беришим керек. Адамдар киргизбей, кандайча? Мисалы бирөө кирип көрөйүн деп атат. Эми аны кирип көрбөсүн эмес, бирок ал негизи аны киргизгенге акылы жок да. Закон боюнча деле эч кандай акылы жок. Себеби бир нерсе болсо, ал адамга биз жооп берип калабыз. Ошон үчүн кимге кайсы территория берилди мисалы. Ошол жерди коруш керек. Туган мунун астына кирбе, чык. Эмнеге десе, бул опасно түшүп кетиши мүмкүн. Мен сага жооп бере албайм. Деп ошентип айтып чыгат. Ал айтат, мен өзүм эртең анын бир нерсе болуп басып калып өтүп кетсин да, анын туугандары тытып жейт да сени. Ал өзүнө өзү убада бергенин эч ким уккан жок да турабы? Кыскасы,
өзүңөрдүн ишканаңарга киргизбейсиңер. Яамаңар түшүп кетеби, эртең бир буюмуң жоголуп кетти, сен кече 5000 алдың аны. Анан баягы бала кирди эле ошо көтөрүп кетпеди экен. Туурабы? Ойлойсуң да. Аны өзүң бир машинага салып жиберип жүргөн, эсиңен чыгып калган. Бирок бирөө киргенден ой кетет да, туурабы? Тиги кирди эле деп ойлойсуңарбы? Кетет. Ошон үчүн кереги жок. Экинчиси ошо коопсуздук. Бүт өзүңөрдүн запчастьыңарга, денеңерге, формаңарга бардыгына итаат кыласыңар. Ошонун толук кайсыл подъемникти кантип көтөрүш керек, ямада кантип иштеш керек. Мисалы, ямада туруп алып баллон чыгарып жүргөндөр бар да, түшүп кетет. Машинаны токтогондон кийин баллондорго атайын баягы бизче айтканда таш коюп токтотот го. Эми бардык эле машина ручник иштей бербейт да. Биз билбейбиз историясын. Кандай болгон, туурабы? Баллондорго коебуз. Машинанын залма көчүрүлгөн фара жагылган бойдон коюп койбойбуз, от алган бойдон калтырып койбойбуз. Сервис ичинде ичи сасып кетет, туурабы? Ошону бардыгын окуп үйрөнөбүз. Бул жерде ар бири боюнча кыскача айтып кетем. Негизи мына бул жерде форма турат. Ушулар айтылып атат, бирок буларда ар биринде дагы мына YouTube'да видеого тартсак көбөйүп кетет. Ар бири боюнча өз негизи сабак өтүлөт. Өзүчө ар бирине. Бирок кандайча мындай ар бирин 10 күн өтпөйбүз. Ар бири боюнча токтолуп сабак өтөт. Видео узарып кетпеш үчүн мен кыскартып айтып кете берейин. Форма айтылды, график. Ишкана ачканда адам ошо бизнесте алдыга кетиш үчүн график коюш керек. Сөзсүз график коюш керек. Эмне үчүн банктарда адамдар дайыма мисалы 9-да ачылат, 5-те жабылат. Анан саатты карайсың, банкка барышың керек. Саат 4:30 болгон болсо сен барбайсың, туурабы? Себеби ал 5-те каласың, калбайсың жабылат. Ошону билебиз. Вот ошол график адамдын деңгээлин көтөрөт. Ишкананын деңгээлин көтөрөт, прибыльди көтөрөт. И адамдардын ишеничине кирет ошол нерсе, график. Адамдын өзүнүн опыту аз болсо ham, графиги жакшы болсо, клиенттери көбөйөт. Ошон үчүн графикти карманабыз. Бул милдеттүү түрдө. Эми биз жеке ишкерлер, көбүнчө жеке ишкерлер мындай ой жүгүртөт. Эми кече күнү 10го чейин иштедим эле, үшүп калдым, бир аз уктап барайын дейт да, 11-де келет. 12-де келет. Ошентип иштеген адам 1 жыл иштейт, 2 жыл, 3 жыл, 5 жылдан кийин жок болуп кетет. Ал ишкана көпкө барбайт. Мисалы келтирейинби, менин үйүм жанында бир кофейня бар. Графиги 7-ден түнкү 11-ге чейин. Мен күндө эртең ошо токтоп кофе алам дедим да. 3 жолу атайын, бүгүн балким дарат алган чыгып кеткендир деп, намаз окуп аткандыр деп 3 жакшы күмөн кылдым. 3 жолу жабылып кетти. Чынтасарбы? Айтайын дегеним, ал жерде график начар. Мен ал жерге токтобой калдым. Анын бер жагында парковкасы начар, бирок мен дайыма барсам ачык жер бар да. Кара, мен кыйынчылык болуп атат. Мен парковка машина койгон жер жок, бирок мен наркы мага ыңгайлуу парковкасы бар, бирок мен анга токтобой тигинге барып атам. Себеби менин доверияма чыгып калды. Чынтасыздарбы? Ошол график адамдын ишканасынын алдыга жылышын камсыздайт. Бул мисалы сен эртең менен 9-да келип, саат 5-ке чейин иштейсиң деген бул биздин график. Биздин ишканабыздын график. Эми сиздерден көпчүлүксүңөр. Ар бириңер өзүңөргө жаккан график менен иштейсиңер. Мисалы, кээ бир ишканалар 10-дон кечки 10-го чейин иштейт. Бирөө 10-дон 6-га чейин иштейт. 9-дан 6-га, 9-дан 9-га чейин. Ар ким өзүнүн үйүндөгү шартына жараша графикти коюп алат, бирок ошо элге жарыялаган графигинде өзү итаат кылыш керек да. Өзү амал кылыш керек. Ошо бул жагында жашоосуна карап коюш керек. Менин жашоом ошонго позволяет. Эми мындай, мен мисалы 5-тен кийин 7-ге чейин сабак, 7-тен кийин жумушум бар да. Ошон үчүн мен графигим 5-ке жылган. Ошондой да, мисалы менин шартым ошондой. Кимдир бирөө жумушу жок 7-тен кийин. Ал 7-ге чейин иштеп туруп 9-га чейин сабак өтүп койсо болот. Мисалы да. Ошон үчүн график өтө маанилүү. График сөзсүз карманыш керек. Графикте ар ким өзүнүн шартына караша кое берет. Итаат деген бул моюн сунуу деген. Моюн сунуу дегенде кандай эми? Мисалы биз мектепте окуганда мугалимдер айтат эле, тапшырма берет эле, анан кийин тапшырат эле, туурабы? Же мына
бир эле бардык эле ишканада иштегендер начальниги айтат, аткарат, званиясы көтөрүлөт, айлыгы көтөрүлөт, туурабы? Эмне үчүн? Анан ошонун айтылгандай кылып болгон үчүн. Анан ошол жерде өсүп атат ал. Итаатта пайда бар, итаатта хидаят бар деп коет. Мисалы, даватчылар жакшы билет. Даватта амирсапка итаат кылгандар хидаят табып келет да, мындай. Баягы адам бир адамга ээрчигенде өзүн толук тапшырыш керек да. Мисалы, бизге окуганы келдиңер, эми ал адам мурда историялары бар да, ал бир жерде иштеген, жакшы эле бир нерселерди билет. Балким биз сүйлөп аткандан да көбүрөөк нерсе билет. Бирок эми келгенден кийин, бир адамдын алыстына барыш үчүн эмне айтайынбы, кандай? Анын билгенин билбеген үчүн гана барат. Мен мындай айтып коеюнбу? Эми мен ошонун билгенин билбейм деп баргандан кийин өзүн тапшырыш керек. Айт, мен үйрөнөйүн. Билесиңби, билбейсиңби? Ал билет, көп нерсени билет, бирок ал иретин билбейт. А ошол билген адам, мисалы, сен билген нерсе мына жерде турат да. Ошол билген адам иретте тизип берет. Бул мындай жеринде турат экен да деп түшүнүп алат. Ал буну билет, бирок иретин билбейт. Бирөө ишти билет, графикти билбейт. Бирөө сонун графиктерди да сонун, бирок өмүрү форма кийбейт. Же тазалыкка итаат кылбайт. Түшүнөсүңөрбү? Ар кимдин болгону биз ошо иретке түшүрүп беребиз. Билген нерселерини полкага эме кылып беребиз да, жийип беребиз. Чарчабастан акырын иш кыла берет. Буга ошол окутуп аткан адамдарга итаат кылабыз. Иштетип аткан ишчилерге, администраторлорго, ошол ишкананын законуна баш ийебиз, кыскасы айтканда. Тийбе десе тийбейбиз, тий десе тийебиз, карма десе кармайбыз. Ошондой, кыскасы. Бизде окуп аткан, бизде окубаган кайсы ишканада иштейсиңер? Полный законуна баш ийиш керек. Анын ичине бардыгы кирет. Биз төлөгөн соцфонд, налог, кыскасы полный. Форма ки деди, кийебиз. Налогдор төлө деди, мындай деди, башка деди, форма ки деди. Бардыгын айтып атабыз. Ошонун ичинде бардыгы бар. Бардык закондоруна баш ийебиз, ошо ишкананын. Анан өзү түзгөн закондорго баш ийебиз. Бая айтып кеткендей эле, график түздүңбү сен? Болду. Графигиңди жарыя кылдыңбы интернеттен? Мен мындайча иштеп келе бер деп туугандар деп реклама кылдыңбы? Болду, сен ошондо сен должунсуң. Өзүң айтып койгон жайың бар. Ал сен баягы өзүңө дагы таасир берет да. Сен ким экениңди да сатып коет. Так что ошо итаат. Максат. Максатыңар билбеген адам максатын өспөйт. Эч качан өспөйт. Себеби, бу жерден окуп чыгып туруп, эч кандай максат койгон жок да. Мындай кылам, тигиндей кылам деп. Ал эмне кылып атканын билбей жүрө берет. Окууну бүтөт, бир жерде ишке ачат, болбойт, Россияга кетип калат. Келет, такси айдайт, болбойт, кайра келип иштеп көрөт. Кайра бул. Анын себеби максаты жок. Анын максат койбогон адам аракет деле кылбайт. Ал каяка кетип атканын билбейт. Бир адам бир жака кетип атат, бирок каяка кетип атканын билбейт. Каяка барат ал? Элестетип көрсөңөр. Мен мисалы Жалал Абадка кеттим дейм, мен бара турган дарегим бар да. Максат ошо жака койдум. Жалал Абадка барам, мынчанчы часоодо барам, саат мынчада чыгам деп. Ошондо кетем. Анан мен Жалал Абадка барыш керек эле деп койдум. Же Жалал Абадтын атын билбейм, барыш керек эле бир жака деп койдум. Эмне калып атканын билбейм да. Ушул адам жетпейт ошол нерсеге. 1 жыл болобу, 10 жыл болобу жетпейт. Ошол үчүн максат. Мисалы максат дегенде кантип коесуңар? Менин максатым мына автоэлектрикти окугандан максатым. Мен автоэлектрикти окуйн дагы. Менин кесибим оор болчу. Оор бетондордо иштейт элем, стройкада иштейт элем, дагы бир нерседе иштейт элем. Эми жеңилирээк иштейин. Кыйналбай эле иштейин, жеңилирээк ишке өтөйүн дедим деп дагы бир максат. Дагы бирөө айтат. Эми мен автоэлектрикти үйрөндүм. Эми мен дагы ошо бирөөдөн үйрөндүм эле, сооп иштейин, бирөөгө үйрөтөйүн деп максат коет. Мен окуу жай ачайын. Мен мындай ишкана ачайын. Мен Кыргызстанда завод ачайын деген балдар бар. Мындай азыр Кыргызстанда завод жок да. Бул сборка иш эмес туугандар. Же мен ал сборка кылгандарды мындай кемсип аткан жокмун. Сборка завод эмес деп атам да. Сборка готовый продукция. Келесиң, чогултасың. Аны сен эчтекен ойлоп тапкан жоксуң. Аны чогултуш инструкциясы менен келет. Түшүндүңөрбү? То, что сен бир нерсеге, мына Кыргызстан бир күнкө завод ачса, сен ал жерде бир инженер болуп,
бир жерин өзгөрткөнүң бул чоң нерсе да сен. Сенин максатың мен эртең Кыргызстанда завод ачылышына салым кошом, Кыргызстан тарыхында калам деген балдар бар да. Өтө пландары, максаттары чоң балдар бар. Же болбосо Германияга барып иштеп келем деген максат койгондор бар. Мисалы, бу жерде бүтүп алып, база үйрөнүп алып, мен кетем дегендер бар. Японияга барып чоң максат койгон балдар бар. Алар мен түгүнө жетем деп максат койгон да, мына электрониканы 21 кылым, 22 кылым, азыр мына 24 жыл болуп атат а. Кандай жаңы машина чыкса, бардыгын изилдейм деген балдар бар. Анга акчанын кызыгы жок. Анга эчтекенин кызыгы жок. Мындай да, мисалы, бир уйдучу, мындай ачык эле айтканда, сүт үчүн алсаң, анын тезеги сама собой түшөбү? Эми уйду тезек үчүн алган акмакчылыкка туурабы? Ошондой. Максат кой, акчасы сама собой түшөт. Сен максатыңа карап кетип атканда, сен канча машина оңдойсуң туурабы? Ар бир оңдогон машинаң акча төлөйт. Сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы, төлөйт. Ошон үчүн максатыңызды жок болсо коюп алайлы. Мен мисалы менин максатым айтайын, мен ойлойм. Кыргызстанда биздин балдар ачыгын айтканда орусчаны билбейт. Бишкек билет, Бишкек чоң шаарлар билет, региондо 90% билбейт. Орусчаны билет, ал түшүнгөн менен эми аны түшүнүп алышан бар да. Анан эми ал YouTube'дан эле түшүнүп албайт. YouTube'да болбосо информация бар YouTube'да. Бирок кыскасы айтканда, кыргызча контент тартканыбыздын негизги максатыбыз Кыргызстандын деңгээли көтөрүлсүн дейт. Кыргызстанда технология өтө, электроника жагынан деле, технология жагынан дагы өтө низкий уровеньде турат. Эми мен башка мамлекеттерге салыштырбай атам, баягы заводдору бар мамлекеттерге салыштырып атам да, чоң өсүп кеткен мындай. Мисалы, мындай айтканда, Америка, Япония, чоң мамлекеттер, ошолорго салыштырып айтканда өтө низкий. Мындай айтканда, баягы койчумандай элебиз да, мындай. Малдар жетиштиребиз, башка, бирок биз эчтеке иштеп чыгарбайбыз. Биз даже өзүбүзчү мына эмени чыгарбайбыз, туугандар, баягы. Тифаль бар го? Тифальди ham чыгарбайбыз. Тифаль болбогон электроника бар го? Ушуну да чыгарбайбыз. Биз наушник жасабайбыз, туугандар. 100 сомдук наушникти дагы жасабайбыз. Биз электроника бизде өнүкпөгөн. Ошол электроника өнүксүн деген максат. Мен заводдагы ачам деген оюм жок. Мен ошо электрониканын деңгээли көтөрүлсүн. А силер канча балдар окуп аткан болсо, булар ham ачсын. Мисалы, силер бүт региондон келгенсиз, региондорго ачкыла. Ал жактар силерден чыккан балдар дагы ачсын. Калганы өзү келет. Меники ошондой. Мисалы, ар ким ошон үчүн максат коюп алды. Максаттан кийин план. План деген негизи ушул план. Адам бир нерсеге өзүнчө бир атайын даярданып алып иш кылат го, ошол план деп коет. Мен азыр биринчи сабак деп даярдык, ушу план. Мисалы, ошол план дегенде кандай болот? Мисалы, биздин ишканада биз келген машинаны диагноз коебуз дагы очередке коебуз, туурабы? Биз келген машинаны барып карайбыз. Келиңиз, ушундай администраторго биринчи кайрылат, мисалы. Администратор ошо керектүү устага айтат. Анан ошол уста барат дагы, диагноз коет дагы. Ошол эмнеси бузук? Мисалы, электрониканы мен карайм, диагностиканы дагы бир бала карайт. Ушундай да, ошол адамдын машинасы, канча машинасы бар, ошону очередке коет, мисалы. Биздин план ошондой. Кээ бир ишканалар мындай. Мотористтер көбүнчө мындай. Эртең менен саат 8ден 10го чейин диагностика кылат дагы, 10дон кийин диагностика кылбайт. Только мотор кылат. Алардын планы. Ушундай плановый. Анан кийин бул жердеги бүт баягы графиктер, бүт канчада келип, канчада кетиш, кандай тартипте окуш бардыгы планга кирет. Ошо план түзүп алабыз. Эми азыр жаңы баштагандарга план жок да. Мисалы, мына биздин ишканабызда сабак өтөбүз, туурабы? Ылдыйда доска бар, башка бар. Ар бир, мисалы, ошол жерде понятие берилет, практически түшүндүрүлөт, кийин чечежо чийип берилет, сайт менен иштешти үйрөтөбүз. Ошо бардыгы план. Бул убагында түзүлөт, кийин ошол менен окутулат. Мындай попут эле кетип окута албайсың. Попут эле кетип үйрөтө албайсың эч кимге. Ишендире албайсың адамдычы. Азыр бардык адам акылдуу, туурабы? Колунда дүйнөнү көрсөтө турган телефону бар. Любой нерсени көрүп алат. Ошон үчүн план жок болсо эгер кимде, план түзгүлө.
кантип ишканаңды эртең ачасың. Мисалы 0дон ишканаңды ачканда, план түзгөндө биринчи ишканаңды ачканда мен ишкана жөнүндө айтып берип коеюн кичине. Сен ишканаң кайсыл жерде? Алдында парковка барбы? Машина келет да бизге, туурабы? Адам пешком келбейт. Машинага ыңгайлуу. Анан баягы чыкканда сүзүп албайбы? Анан электронный страховкалар баары жакшыбы? Бүт, анан канчадан канчага иштейбиз? Канча киши иштейбиз? Кандай кийим кийебиз? Балким кимдир бирөө дагы да өнүгөм деп атайын форма заказ кылат да, туурабы? Ар бир надпись менен. Мисалы, ошол Россияда сервистерде формаларынын нерлерине жазылып турат. Паланча ай күнчө депчи. Формалары жуулган берилет да, кайрадан форма өзүнүкү кайтып келет да. Ошентип баягы ишканасынын эмеси жерге жазылып, бейджиктер коюп, балким ар кимдин планы аркылуу. Ошентип анан эми баягы мотор ходовой кылынган жерлерде атайын бут кийимдерди кийдирет, учу темир буттар жанчылбаш үчүн. Дагы ушундай пландарды ар ким ар кыл план түзө берет. Эми ошону жок болсо кимде ким? Силер эмес. Негизи эле ушу машина менен иштеген, план менен иштегиле. План менен иштегенде адам чарчабайт. Себеби планды ham ойлонуш керек болот да. Сен бир нерсе кылып атып эле бул жак калып кетти. Планы жок адамдарда бир нерсе кылганда экинчиси калып кете берет. Планы жок адамдардачы, планы бар адамдарда баардыгы кете берет. Себеби ал планда бар да. Бүт расчет кылынган. Мисалы, планы жоктордо даже обед саат 3-тө, 4-тө ичилет. Эмнеге айтайм? Аны тамак ич убактысы дагы, тамак каяктан келиши дагы жазылган эмес да аларда. Анан 10 рабочий иштейт, 10тасы баардыгы обедке чыгып кетет. Ишканасы пустой калып калат. Планда кандай? 3төн барып келиңиздер, 3-3төн. Тамак заказ бересиңби, барып жейсиңби? Бир күчтүү мастер менен 2 слабый кете берет. Түшүнүп план. Кыскасы айтканда, план бардык жерде түзүлөт. Бардык ишиңде түзүлөт кыскасы. Пландан кеттик, эмне үчүн окуп жатам? А силер окуп атасыңар, убактыңар кетип атат. Канча анча акчаңар кетип атат. Тамак жеп атасыңар, жол кире кетип атат. Эми ошону түшүнүп алыңыздар. Анан жөн эле мындай, негизи 3 айда үйрөнөт экен, 1 айда үйрөнөт экен, 1 жылда үйрөнөт экен. Окуу негизи ушундай да, күндө барасың деген болбош керек. Эмнени окуп атам, түшүнүп алыш керек. Мисалы, көп электрикти окуп чыгат дагы барып туруп ходовой ишин кылып жүрөт. Термостат алмаштырып, баллон, колодка алмаштырып жүрө берет баягы. Иш жоктугунанчы. Себеби өзүнүн эмнеге окуганын билбейт. Өзүнүн профессиясы жөнүндө түшүнүк жок. Менин кесибиме мына кирет, мына кирбейт деген түшүнүк жок. Машина баары апке болт мынакка бошойт, мынакка катат деп түшүнүп алат да, болту бар нерсенин баардыгын кыла берет. Ал болбойт. Адам бир тараптуу өсөт. Мисалы, электриксиңби? Адамдар сени электрик деп тааныйт. Сен диагностика кыласыңбы? Сен диагностика деп тааныйт. Инжекторщиксиңби? Инжекторщик деп тааныйт. Тиги бала универсал мастер деп эч ким тааныбайт. Мынтип тааныйт, мынтип айтат. Баарын кыла берет, бирок муну жакшыраак кылат деп айтат. Ал эмне деген ал? Ал нар эмесчи, бер эмес да ал. Ошон үчүн бир кесипти эмнеге окуп атканын түшүнүп ал. Ошонго мына мисалы биздин өзүбүздүн ишкана айтат. Биз автоэлектрик боюнча биз окутабыз, туурабы? Эми бул жерде биз инжектор кылабыз. Негизи бунун ичинде инжектор өтүлбөш керек да, вообще. Инжектор кылабыз, аны да кошо окутуп кетебиз. Диагностика кылабыз, аны кошо окутуп кетебиз. Анан чип кылабыз, чипти окутуп кетебиз. Анан чип тюнинг кылабыз, чип тюнинг. Анан кийин электронщиктин ишин кылабыз. Баары окутулуп кете берет. Бирок анын ичинде эмнени окуп атканыңды түшүнүшүң керек. Себеби эртең ишкана ачканда баардыгын жазып алдыңыз да, сиз ошонун баарын көргөнсүз. Бирок сиз аны бирден эле жумуштарын билесиз да. Ошондо сиз клиент топтой албайсыз да. Сиз окугансыз бир кесипти, автоэлектрикти 0дон окудуңуз, полный түшүндүңүз. Ошону жазыңыз. Калганын акырындап түшүнгөн сайын реклама коюп барыңыз. Ошон үчүн автоэлектриксиңерби? Автоэлектрик кичинекей кесип эмес. Көп адам тоңотпойт. Автоэлектрик мен көп диагностика электронщиктерди көргөм. Автоэлектрик кесиби түшүнбөйт. Автоэлектрик кесиби өзүнчө татаал дүйнө. Машинада комфортный система бар го. Машина ичине отургандан кийин адам üşүгөндө ысыган, ысып кеткенде мыздаткан, айнектерин ачкан, страховка, антиугон, кечинде фаралар жанган, машина
мотор кармап калбаш үчүн охлаждение системасы, артынан сүзүп албаш үчүн стоп, задний ход, задний противотуманный, передний противотуманный, аварийный режим, антиугонный система, толуп турган нерсе бар да. Машинанын эми электроника дегенде эле уже машинанын кеткен зымдын баардыгы кирип калат. Мисалы бир компьютерщикке барса, компьютерщик барат дагы диагностика коюп, тиги датчигиң иштебей атат деп диагноз коюп берет. Датчикти текшерип, питание келбей аткан болсо, ал электрикке бар дейт. Туурабы? Бир жерде обрыв дейт. Анын нар жагына ал өзү каалап атса ham кирише албайт. Себеби ал целый жгутты чачыш үчүн торпеданы чачып, ол торпеданын ичине адашып кетет. Чытасыздарбы? Аны торпеданы күндө чачып жүргөн бирөө аны үчүн проблема эмес. Айтайын деп атканым, ар бир кесипте көп иштеген адам өсүп кетип калат. Өтө өсүп кетет. Мисалы айтайынбы? Мына ходовойщиктердин колу гүл болот да, мисалы, любой чыкпаган темирди ham чыгарып алат. Бирок баллонду жамай албайт да. Ошо баллондо ham катаган темирлерди чечип, ошондой эле бирок кыла албайт. Баллонду күндө кылган адам баллонду кылат. Эми вулканизацияда 10 жыл иштеген адам ходовой кыла албайт. Колодка алмаштырат, бирок ходовой кыла албайт. Ушундай да. Ар бир нерсеге убакыт бөлгөн адам Алла таалам ушу хадис мазмунунда келет. Ким кайсы нерсеге убакыт бөлсө дейт, мен ошол сырын ача берем. Ал жерде адамдын акылы, зейини жөнүндө айтылган эмес. Ошон үчүн ошонго ар бир кесибиңерди ылгап алгыла. Эмне үчүн окуп жатам? Түшүнүп алгыла. Эмнеге окуп атам? Эмнеге дегенде бул жерде суроо мындайраак болуп калганда, кайсы кесипке деген маанидечи бучу. Эмне үчүн окуп атам? Эмне үчүн келип атам? Келип алып эле эми мисалы автоэлектрик окуп аткан адамга бардык кесип интересный да ичинде. Келдиң, автоэлектриктин үстүндөгү мисалы диагностика, инжекторлор автоэлектриктин үстүндөгү уровень да, мындай айтканда. Автоэлектриктен кийин кетесиң да ага. Ошол кесиптер бардыгы кызыктуу боло берет дагы, көрө бериш керек, кыла бериш керек. Бирок сен үйүңдө барып машыгып атпайсың, туурабы? Видеолор көргөндө сен баягы сабактарын кайталап, тапшырмаларды тапшырып, ошону бүтүрүп алышың керек. Аны бүтүрүп чыгып акча иштеп каласың дагы, потом бир айлап, 2 айлап командировка кылып алып, ичинде үйрөнө бересиң, өсө бересиң. Ошо усталыктарыңа кайра келе бересиң, ошондой. Ошон үчүн машинаны 3 айда үйрөнүп ал. Көп адамдар мынтип ойлойт. 3 айда полный автоэлектрик, диагностика, инжектор, чип, шу машинада зымдын, датчиктин баарын үйрөнүп алам дейт. Андай болушу мүмкүн эмес. Болбойт дагы. Эгерде 3 айда адам окуганы возможно болгондо, адам зейни ошонго жеткенде, окуу жайлар эч качан минимальный 3 жыл болбойт эле. Техникум барго, училищедагы 3 жыл туугандар. Эмне үчүн 3 жыл? Демек, адамдын записи ошондой. Запис кылышы ошондой. 3 жыл бою запис кылат. Бардык адам, ал бир адам калькуляторуна, зейнине байланыштуу эмес. Адам негизи ошондой. Ошон үчүн дагы 3 ай невозможно. 3 ай базовый, таанышасың, ошол сферага киресиң, кирип аласың, андан кийинки аракет өзүңө. Андан кийинки аракет уже сен өзүңдүн аракетиңе карап өсө бересиң. Ошон үчүн мен баарын үйрөнүп алам дегендер андай болушу мүмкүн эмес. Мисалы, автоэлектрикти 3 айда базовый кирсең, диагностикага 3 айда кире албайсың. Себеби диагностиканын дүйнөсү андан дагы чоң. Диагностикада целый программа иш ал, целый компьютерга киресиң. Кайсы датчик канча көрсөтүш керек, кайсы машинада мисалы суук мамлекетке датчиктери низкий коюлат, ысык мамлекетте, то есть высокий коюлат, ысык мамлекетте низкий коюлат. Түшүнөсүңөрбү? Мисалы датчиктери бардыгы, мисалы эмнеге Россиянын машинасы бизге келгенде кайнап кетет? Российский машина жаман. Андай эмес. Россиянын климатына программа болгон машина ысык жерге келгенде просто бул жакта ал температурага чыкканча кайнап кетет. Түшүнөсүңөрбү? Ал программаны түшүнбөгөн адам ошентип түйлөй берет. Ал 100 жылдык историясы бар машиналарды ham жокко чыгарып коет. Өзү велосипедде жасай албайт. Мындай айтканда, диагностиканын иши өзү татаал. Киресиң, өзү эчтеке түшүнбөсүң, анан түшүнөсүң. То, что диагностиканы деп чыгарып туруп, мындай ошибка чыгарып, мынакей, булчу азыр 3 класстагы бала дагы билет. YouTube'га эмне көрөрүн жазып кирип атпайбы, туурабы? Диагностикада бардыгы орусча болсо, мынакка кет, тияка кет деп өзү айтып атса, анан кыпкызыл кылып чыгарып койгон бардыгын алмаштыра берген болбойт да.
ал канча көрсөтүш керек, кантип текшерем, каяктан келет сигнал, каяктан команда келет, канча көрсөтүш керек, жүргөндө кандай болот, өчкөндө кандай болот, балким айдаганда иштейттир мисалы. Туурабы? Ошибкасын өчүп болду кетер 5. Андай кетпейт. Диагностиканын өзүнчө дүйнө. Аңга киресиң. Жакшы убакыт бөлөсүң, анда үйрөнөсүң. Анан чип дейт, чип десе эле, чип тюнинг дегенчи машинанын завод койгон программасын өзгөртүү деген сөз. Аны бирөө айтат, 10 күндө үйрөтүп кое аласың. Мен өзүм 10 жылдан бери, 100 жыл иштесең деле 10 күндө үйрөнө албайсың. Ал андай нерсе эмес ал. Завод 50 жыл бою программаны иштеп чыгып, 50 жыл бою машиналар коюп, ошибкалар чыгып, өзгөртүп аткан программаны кантип 10 күндө үйрөнө аласың? Жөнүн ошондой адамдарга айтам да, андай болуш мүмкүн эмес. Адам өзүнө өзү уровень создавать этип атат да, келип калат. Бир жерде 5 жыл, 3 жыл иштеген айтып атат. Адамдын канча иштегени, ал болгону ошол машиналарда көбүрөөк опыт топтошу мүмкүн. Ошондой машина келсе тез жасап коюшу мүмкүн. Бирок өсүш, өнүгүш деген тема ал мындай таптакыр бөлөк нерсе. Таптакыр. Программист деген иш таптакыр бөлөкчө. Диагностика бул программист деген сөз. Бардык ар бир датчик менен таанышасың. Ар бириңерди мен тааныгандай эле датчик коленвалды тааныйсың, канча көрсөтөт, кайсы машинанын кай жеринде турат, кандай положениеде иштейт, кантип текшересиң, канткенде закка жейт, кайсы машиналарда тез закка жейт, эмне үчүндүгүнө защитник коюлат, датчик маф не, кай жеринде турат, түшүнөсүңөрбү? Ар бири менен таанышасың. Ар бири менен детально таанып. Ол вообще чоң дүйнө. Эми аңга отдельный убакыт бөлөсүң. Так что мындай аттай бербеш керек. Ирети менен кетиш керек, баарын үйрөнсө болот. Чектөө жок. Эч кимди үйрөнбөйт деп айтыш кыйын. Айта албайсың да, үйрөнөт. Бирок ирет менен. Ошон үчүн өзүңөрдү эмнеден баштадыңар, кайда жүрөсүңөр билип алгыла, ар нерсени чукул үйрөнбөйлө. Кыйналып каласыңар. Кимдир бирөө үйрөнө албай кыйналып аткан болсо, демек ал башында бардык кесипти бир алып кетип атат. Ошон үчүн кыйналып атат ал. Андай кылбагыла, кереги жок. Кыла бер, көрө бер, бирок сабагын кыл. Буну бүтүр, анга өт, кыла бер. Бизде мынакей диагностикада агайлар күчтүү. Канча жыл ошонго өмүрүм бар. Ошонго окуш керек, анга отдельно окуш керек. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн буга түшүнүп алыңыздар. Тапшырма. Тапшырма бул тапшырма деген адамдар көп эле мындай эле кабыл алып коет да. Адам өсүш үчүн негизги мындай өзүн өстүрүш үчүн ишкана жөнүндө айтпай атам. Бир нерсе окуш керек. Кай жерден окуган маанилүү эмес, бирок окуш керек. Мисалы, сиз азыр билесиз, мисалы, мен мисалы билем. Өзүм жөнүндө айтайын. Кантип тамак жеш керек, кантип туура укташ керек. Мисалы да, эми күнүмдүк жашоодогу. Эми мен ичинде билбейм, мисалы, нике окушту билбейм мен. Түшүнөсүңөрбү? Эми мен нике окушту билбесем, кокустан эле нике окушту үйрөнүп албайм да, туурабы? Мисалы, дубаларын жаттап, шарттарын жаттап, мен анын илимин алсам, алып, дамлага тапшырсам, анан туура деген болсо, анан кийин мен ошону билген боломбу? Ошондой эле маселе. Тапшырма эмне? Мисалы, тапшырма алдыңыз. Бүгүн мисалы бир машинанын фарасы жөнүндө тапшырма алдыңыз. Ближний фарасы жөнүндө. Ближний фарасы жөнүндө бардыгы ближний фара десе, гитарадан жанат, леледен келет, болду. Андай эмес. Ближний фаранын историясын изучать этиш керек. Ксеноновый фаранын ближний кандай иштейт? Галогеновый фарасы кандай иштейт? Эски машиналарда кандай иштеген? Жаңы машиналарда кандай иштейт? Эмне үчүн автоматтык түрдө жана турган фаралар бар? Ал менен жөнөкөй кол менен жана турган фаранын айырмасы эмне? Канча ватт болуш керек? Ал сен коюп аткан зымдын сечениясы канча? Каяктан келди? Полный изучать этиш керек. Ошо ближний дегенде эле бир эле жерде. Ошо менен таанышыш керек. Полный маалымат болуш керек. Андан кийин ошону устатыңа келип туруп, ближний мындай иштейт, тияктан келет, эски машиналарда мындай, жаңы сен тапшырган болсоң, сен билипсиң десе, демек сен ближнийди жасай аласың. Анан ближний десе эле H4 түшөт, H1 түшөт, H7 түшөт. Бул машина ксеноновый, бул LED, бул биолед, бул просок. Ал деген түшүнүк, аны любой водитель билет. Любой айдоочу билет. Менин машинама ксенон түшөт деп айтат. D2R түшөт, D4 айтып коет аны. Ал эмнеге келди? Ал оңдошду билбейт, туурабы? Ошон үчүн келип атпайбы бизге?
Ал полный билет ал машинасы жөнүндө. Андай информацияны алды эле билет. Бирок ал үйүндө лампочка алмаштырып койгон болуп туурабы? Келип атпайбы? Лампочканы котордум, бирок жанбады дейт. Себеби ал ошонун историясын билбейт, ал каяктан келет, эмне, ошон үчүн гана келди. Так что ар бирини тапшырма алып тапшырайлык. Эгерде мына бир жерде иштеп аткан, жөн эле биз видеодон көрүп аткандарга дагы тапшырма да. Мисалы, көп мисалы мен мына региондо усталарды мындай эле айтып коеюн, айыбын. Алар эмесине таянат. 4 жыл иштеген, 5 жыл иштегенине. Автоэлектрик канчадан бери бензонасос алмаштырат, бирок канча давление беришин билбейт. Канча бар берет десең, 8, 10, 15, 16 Мерседестер айтып берет. Рампада канча болот десең билбейт. Чындап билбейт. Каерден текшеришти да билбейт. Бензонасос канча убакытта бир алмаш керек, топливо канча бир убакытта бир алмаш керек. Анан каерине караш керек, жазып койгон болот. Бүт нерсенин өзүнүн эмеси бар. Мисалы, компрессия канча болуш керек экенин да билбеген электриктер бар. Биз компрессия бизге зависимый эмес, бирок сен машинаны бардың да оталдырган. Машина өчүп калган. Кышында бир машина үйүнө барып токтотуптур, өчүп калыптыр, анан кийин бардың, өчүп калган. Сен аны искрасын текшерип атасың, безин текшерип атасың, тигини, бигини баарын текшерип атасың. Ал болгону тоңуп калган, компрессия кармабай калган. Сен ал жерде 2 саат убакытты кеттиң. Жасай албай кеттиң. Эмне үчүн? Компрессия деген нерсени түшүнбөйт. Кышында компрессия түшөт, май жеген машиналар түшпөй турабы? Мындай эле бир мисал да эми бул. Ошон үчүн электриксинби? Ар бир нерсени бил. Машина эмне менен жүрөт? Мисалы, от жакканда эле эмне керек? Мисалы, отун керек турабы? Күкүрт керек, кычкылтек керек. Турабы? 3 нерсе керек от жагыш үчүн. Эми сен машинанын ичинде от жагып атпайсыңбы? Бензин керек, компрессия керек, искра керек, аба сама собой кирет, турабы? Ошол нерсени, ошол абанын ордуна ошо компрессор болуп эсептелет. Ошону түшүнүш керек. Түшүнүп атасыздарбы? Ушинтип изучать этип алса, өзү эми мына мисалы билбейт десе, билбейт деп анан түгүнө мени ашатып сөгүп комментарий жазып керек жок. Аны мисалы чындап билбеген болсо, Google'га кирип туруп, машинадын цилиндринде канча компрессия болуш керек деп жазса, полный Википедия чыгарып берет. Ошол жерден күндө жарым саатта машыгып, мынча компрессия болот экен, мынтип өлчөйт экен деп бир видеолорду көрүп койсо, билип калат. Компрессия бензонасостун давлениясын эмне өлчөйт, манометрми өлчөйт деп бүт Google айтып берет. Ошол жактан көрүп күндө бирден үйрөнө берсе, ал күндөн өсүп кете берет. Түшүнүп атасыздарбы? Мисалы, чипти түшүнбөгөн автоэлектриктер бар да. Автозавод коет, машинага соны чек-чек сонун коет. Машина жүрөт, өчүп калат, өчүп калат. Чип бар, чип жок жүрбөйт, аны түшүнбөйт. Эми бар эмес, мен общий форматта айтып атам. Негиз айтам да, научоктор акыры бир нерсе болуп өсүш керек да, турабы? Чип жөнүндө маалымат алыш керек. Ошону ал автозавод кантип коюлат деп эгер маалымат алганда, эгер ошонун ичинде чиби бар машиналарга мынандай кыласың деп айтылган жери дагы бар эле да. Ошону айттым. Кыскасы айтканда, күндө окуш керек. Тапшырма алыш керек, өзүң мажбурлашың керек. Мисалы, мен өзүм күндө сабак кылам. Күндө жарым саат убакыт бөлүп коем. Мен үй ишимен бияка келгенче мен iPhone колдоном. iPhone'да бир жакшы функция бар, мен айтып коеюн. iPhone'га, Google'га киресиң, эмнени түшүнбөйсүң, жазасың. Үстүндө ошол көп сайттар чыгарат, турабы? Эң өйдөсүнө чыккан сайтта эң көп просмотр болгон болот, же болбосо эң көп убакыт ошо сайтта отурган болот адамдарчы. Ошол сайтты өйдөгө көтөрөт. Ошо биринчи сайттарга киресиңер, үстүндө 3 точка турган болот. Ошо 3 точканы бассаңар, үчүнчүдө окуп берүү деген жери бар iPhone'да. Samsung'дарда жок. Ошо окуп берүүнү басып кой, орусча окуп берет. Блокировка кылып кой эле, угуп кете бересиң. Барганча эжекең окуп бергендей кылып окуп берет. Мынанча вольт болуш керек, мынандай аппарат менен өлчөйсүң, мынанча көрсөтөт. Икир-чикирине целый бир китептей болгон жазуунун баардыгын окуп берет. Мен 1 саат биякта угам, 1 саат нарка угам, залда угам. Мисалы, күндө мен музыка укпайм.
баян угам же ошону угам болду. Себеби менин ишим ошол болгон үчүн өлгөндөн төлөгөндөн өлгөнгө чейин илим алыш керек да. Ошону угам. Угам, бир укканда түшүнбөйм. Эртеси күнү кетип атып ошону коем, кайра түшүнөм. Түшүнбөй эсиме чыгып калды, дагы бир угуп коерам. Турат Google'да бекер, таптакыр, бесплатный. Ошон үчүн iPhone дагы жакшы жери бар. Ошон үчүн iPhone ала бергиле. Дешевый iPhone'дордо бар ошол функция. Ошон үчүн мо тапшырманы дайыма алайлы, тапшырайлы. Устаты барлар устатына тапшырсын. Уялган жериңе алып ыргытып үрмөй же текебер менен уялчакка илим жукпайт. Ким уялып аткан болсо, мен ал ушуну айтсам мени билбейт экен деп калат. Анан деген адамдарчы бу жерде окубай эле коюш керек. Бу жерде башка любой жерде окубай эле коюш керек. Ага эч качан илим жукпайт. Ал ошентип жүрө берет. Аны айтсам мени тек кичине билбейт экен деп билип калат. Мен алсыз экен деп. Анда эмнеге анын астында окуган? Тапшырма тапшырбаган адам өспөйт эч качан. Ал өзү уровень создавать этет мындай айтканда. Мен билем дейт. Анын билгенин эч ким текшербеген. Достоверный, недостоверный эч ким билбейт. Туурабы? Мисалы, мен фараны үйрөнүп алдым дедим да, мисалы. Анан мен бир эле методду билем. Бир эле машинаны билем. Ошол методко салып алып, ксенону деле чукуй бердим, биолет деле чукуй бердим. H1'ин американский, европейский стилди бар да. 2 күнү тең салып бердим. Бир күнү бир машина өттөнүп кетет. Чыдасаңыз? Себеби мен, мисалы, европейский стиль менен американский стиль фара бөлөк болот да. Монтаждары да бөлөк болот, токтору да бөлөк болот, жаныштары да бөлөк болот. Вообще гарантиялары да бөлөк болот. Регулировка кылыштары да бөлөк болот. Чыдасыңарбы? Электронный фара, простой фара, умный фара, биолет фара, галоген фара. Бул таптакыр бөлөк болот. Анын дүйнөсүн түшүнбөгөн адам бир эле нерсе үйрөнүп алып билем дей берсе, калган талкалайт же өрттөйт. Ошон үчүн тапшыр. Өзүңөн күчтүү любой бир адамга тапшыр, көрсүн, айтсын айыбын. Кимдир бирөө сенин айыбың айтса бир кесипте, сүйүнүш керек. Сен өсүп атасың да. Ошон үчүн тапшырмага жакшы маани бериңиздер. Сөзсүз. Бунучу эми бул биздики. Буну биз өзүбүз эле түзгөнбүз, биздин окуу жай түзгөн, ар ким аркылуу иштейт. Мисалы, орустардан, мисалы, Россияда обученияларда bunun içinde резиновый перчаткилерге чейин бар. Резиновый перчаткилерге чейин бар. Кофеге чейин бар. Эртең менен келип кофе иштерге чейин бар. Мындай. Эмнеге? Адам негизи ишке келгенде өзүн даярдайт да, туурабы? Операцияга кирип адам даярдайт го. Эмне? Келип эле патинкасын чечип эле операцияга кирип кетпейт го ал. Дезинфекция кылат, туурабы? Колу микробтор жукпасын деп. Бүт. Ошондой эле биздин кесипке келгенде биз баягы ачылып, бул жактан ошол адамдардын ажатын ачып иштеш үчүн балким биз үйдөн кеч калып, тердеп, бир нерсе болуп келди. Ар нерсе болуп кетет. Ар кыл ситуацияда. Эми ошо келгенден кийин өзүн спокойт этип, ала мындай жакшы нерсе дейин атам да эми. Форма алмаштырган жерлери ham ысык болуш керек. Ысык болуп, чечингенде баягы өзү сезиш керек ошо ишканасына желание тартыш керек кийин. Адамдычы үйүндө турганда ишканага желание тартыш керек да. Келгенде бардык нерсе болуш керек. Үйүңдө эмне, чай, кофеңби, тефалиңби, чайнегиң, бардык нерсең барбы? Ишканада болуш керек. Өмүрүңүн жарымы ошол жерде өтүп атпайбы, туурабы? Өмүрүң жарымы ошол жерде өтөт. Бүт муктаждыгың ошол жерде бүтүп атат. Эмнеге ал жерде болбош керек? Адамдардын ишканасында тизеге чейин май, чаң, формасын эме мынтсак ол жаман болот. Эмне деген ал? Өмүрүң жарым өтүп аткандан кийин. Ишканаңда эмес болсо, диван алып келип кой, бошогондо отуруп турасың. Туурабы? Өзүңө шарт кыл, полный комфорт кыл, полный кыл. Ошол жерде өзүң келгенде орустар ошолорго чейин бардыгын жасат. Түшүнөсүздарбы? Бизде эмнеге алар жазган жокпуз? Эми ал негизи профессиональный деңгээлде ал. Бул базовый. Баягы мисалы 1-класс, 2-класс деп кете берет да, мисалы. Азыр мен мындай начинающий класстарга сабак берем. Мен мисалы өзүм илим алам десем, бир чоң программисттерге барып туруп, мен аларга 0-дон окуйм. Ушуларын мен кайра окуйм. Түшүнөсүздарбы? Алар өздөрүнүн методуна салат. Уже менин мисалы эртең менен келип мен өзүм карабай эле формамды кийип алып жүгүрүп чыгып иштей берсем, ал айтат: "Сен ал кылган туура эмес. Чарчап каласың. Нервиңди успокоить этип, мынтип иште, тигинде иште" деп, ал өзүнүн
мен анын алдына оратпайм, анын тактикасын окуган. Ал өзүнүн тактикасын мага окутат. Ошон үчүн бардыгына маани бере бериш керек. Бирок буну өзүңөр түзөсүңөр. Мен эмне үчүн айтам? Аны өзүңөр желанияңарга карап түзөсүңөр. Эменичи кандай кыласыңар? Эми ар жайды ок жайды мына калып кетти, тиги калып кетти деген болсо, толуктап койсоңор, иншалла ал боюнча дагы иншалла видео кылабыз. Барыңарга түшүнүктүү, барыңарга ийгилик. Ассаламу алейкум.